Чыныбай Турсунбеков, Умсунай апа бала бакчасы. Биздин уя жылуу эле, кең эле. Бүт турпаты хан сарайга тең эле, терезелер күлүп турчу шаңкайып. Бөгешиге бүт ааламга жол салып, кучак чайып, кимге болсун ачылчу, чай ичип кет деп ар кимди чакырчу. Бодур, дубалдар атамдан. Балдарымды үшүтпө деп аталган, апам аны жаз күз дебей акилеп, аңкып турчу тазалык бир касиет. Устундары чала була сүрүлгөн, шыбы бизге төбөбүздөн үңүлгөн, кар жамгырдан калкалаймын деп турчу, атабыздын ак эмгегин кеп кылчу. Толу билбейм, бизге кантип чыдачу, апам аны күндө жууп сулачу, ала кийиз шырдактары түтпөгөн, алышканга бизден чыккан күч менен. Онубуздун уч кучактуу уядан оту өчпөй дайым түтүн булаган, ошол тамды кимдин кармап турганын атабыздан айрылганда туйган. Энибиз да азгырылып шаарга, кайсы бир күн тарт чабылганга алга, карасак да апабызды талашып, кароосу жок калган үйгө жан ачып. Улам сууп, улам бизден алыстап, унчукпаган үйгө айланды табышмак. Биз айылга барсак кирбей шарт этип, дарбазага жетпей сезим жалп өчүп. Апабыз да карап секиден, кайтчу дешип, уктум далай кишиден, чарчагандай карангандан жөн эле, акыйретке калды ошол дөбөдө. Каалабанын рухунун келишин, бир жагынан айыл үчүн, эл үчүн, эски тамды бузуп туруп бир күнү бала бакча куруп салдым үлгүлө. Апабызга Куран окуар жайда, барган кезде жолугабыз балдарга, тосуп чыкса мотурайган жүз бала. Апам күлүп каранган сыттүз мага, биздин уя жылуу болду, кең болду, эмин акта хан сарайга тең болду.